камыш жер деп эле ушинтип жеринди 4 гектар жеринди бербейт жатат. 7-20 бирөө 3 эле иштетип келатасыз. 4 гектар жерим жок болот. 4 гектар. Жер адиси. Бул жарандыкы ошо колунда свидетельствосын жакында эле алды. Жери 2 жерден 4 жерден бөлүнүптүр жери. 4 жерден азыр 2 жери өздөрүндө чабындысы менен анан дагы суат жери. Азыр кайрак жери менен дагы бир алыскы бизден Шорго деген жерде алыскы жерде жери бар. Ошол жактагы жерин азыр госрегистрде такталып атат. Бул бир контур полностью берилет жери. Китеби берилди, колунда чии бердик. Документтерин дайындап бердик. Жери барбы? Бар. Бересиңер. Беребиз. Код коюлуп жери. Кодировка болуп баары тең госрегистрде базада киргизилди. Айылда 2 гектар жеринди колдонуп атам. 1 гектар чабык жер 120. Ошо үчөөнү колдонуп атам. 4 гектар жерим азыр. Жок, 4 гектарыңар айтып атпайбы? Ылдый жакта 2 контурда экен, Шоргодо дейт. Ал жерден тактап беришет. Жок, 2 адам калдыбы? Экөөңөр 2 адам калды, тактап койгула 2 адамга. Бияка. Биринчи, үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, Элкимбек Токтогонович. Мен 2 күндөн бери аркаңыздардан кууп жүрүп мына жуп микрофон жеткенде эле убактым болбой атат. Сары Өзөн аймагына да бардым, кече Күнтү аймагында да жетпей калдым. Менин көйгөйүм элдикинде эмес. Мен маданият жөнүндө түшүгүм келди. Ушул жерде улуу адамдар, сиздер жакшы тааныйсыздар мени. 30 жылдан аштык маданиятка кызмат кылып келатам. Ана менин айтарым, мына Садыр Нуркожоевичтин токтому бар. Айыл жерде маданият үйлөрдү менчиктештирип алат. Ошону айыл өкмөттөргө өткөрүп берсин деген. Кече Күнтү айылында болдум, 11 аймак бар. 11 аймактан кече өзүңүздөр болдуңуздар, Малоодий айылында гана бар. Өйдө Күнтү айылында 4 чоң айыл бар. Эме айыл маданият үй жок, мурун биз концерт коюп жүргөнбүз убагында. Кийин ал эме мечит болуп кеткен. Кызыл Тууда 600 орындук маданият үйүбүз бар болчу. Ал жер 30 сотук жерле фундаменти турат, 600 орындук. Аны да менчиктештирип бирөөлөр өздөрүнө алып алды. Бизге маданият керек эле. Бу жаштардын баары азыр маданиятка унтулуп аткандай. Бизде эмне маданият менен гана жаштар өсөт, маданият менен илим болот да. Анда башка дагы мына Сары Өзөндөн айтпай калдым. Сары Өзөндө биринчи айылдын элдери келди дагы. Ошол жерде да маданият үйү бар болчу, биз концерт коюп жүргөн. Ал жерде да бирөө менчиктештирип алып, универмаг салып алыптыр. Анын ичинде китепканабыз бар болчу. Ал китепкананы жаап коюп, эчтеги фапка тыгып коюптур, кичинекей эле эмеге, комнатага. Андан башка коюп коюңуз. Эже түшүндүк, маданият үйү боюнча. Ооба. Үйүнүн чыгат. Жылдары курулган, жакшы билесиздер. Андан кийин 2000-жылы эмнегедир документтери жоголуп 70 гана сотук жер калыптыр. 1 гектар жер болчу. Артындагы жерлерди даараткана гана кичике жерди калтырып. Эме торговый центр салынып атат, басып барып көрсөңүз болот. Автошкола салынып атат, дагы бир нерселердин баары салынып атат. Ал жерибиз да тарып калды. Түшүндүк, эже. Бардык. Жакшы, рахмат. Да, биринчи микрофон. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Bu nabережный менен Ленинградский көчөнүн